Саламатсыңар менин кичинекей досторум. Ойноп, чачылган оюнчуктарыңарды жыйнап бүттүңөрбү? Курсаңар токпу? Эми уктабай мени күтүп тургула. Анткени кызыктуу жомоктордон адаттагыдай айтып беремин. Бүгүн силерге падыша жана 30 вазир деген жомокту айтып беремин. Вазир деген ким экенин билесиңерби, достор? Ал падышанын жан жөөкөрү. Бири кеңешчи, экинчиси алтын казынанын башчысы, үчүнчүсү сакчы башчы, төртүнчүсү билим илим булагын өркүндөтүп өстүрүүчү жана башка. Мына ошондой падышанын 30 вазири болуптур. Эмесе жомокту уккула. Илгери өткөн замандардын биринде бир падышанын 30 вазири болгон экен. Анын ичинен алардын өзгөчөлөнгөн Элмир аттуу бир вазири болуптур. Падыша аны башка вазирлерден өзгөчө көрчү. Анткени Элмир эмне кааласа падыша эч качан жок деп айтчу эмес экен. Ошондуктан Эмирди кызганган башка вазирлери бир күнү чогулуп алышып, Элмирдин бизден артыкчылыгы эмнеде я? Кайсы иштеген иш үчүн бизден жогору айлык алат экен дешип, падышага даттанууну чечишти. Анан баары чогулуп алышып падышага ушул суроону беришет. Падыша бул суроолорду уккан менен мыйыгынан күлүп, бар деп да, жок деп да айтпай, такыр үн катпай коет. Вазирлер кантсин? Иштеринен күңк-мыңк этишип, өздөрүнчө нааразычылыктарын бири-бирине айтышып, тим болушат. Арадан бир топ мезгил өткөндөн кийин падыша 30 вазирин алып тоого аңчылыкка чыгат экен. Алар жолдо аң уулоого бара жатканда биринин артынан экинчиси шуруудай тизилген бир кербенди көрүшөт. Мындай кызыктан кабар алгысы келген падыша вазирлеринин бирине бул кербендин кайсы шаардан келе жаткандыгын сурап кел деп буйрук берип жөнөтөт. Ал кербен башчысына барып, падышанын берген суроосуна жообун алып кайра жетип келет да: "Улуу урматтуу падыша, бул кербен Йеменге бараттыр" дейт. Жооп туккан падыша: "Жакшы экен. Сен жүктөлгөн жүгү туурасында сурадыңбы? Бул кербен эмне жүктү ташып бара жатты экен" дейт. Муну уккан вазир эмне дээрин билбей алдастап туруп калат. Өзүнө толук жооп албаган падыша экинчи вазирди жөнөтөт. "Кербендин эмне ташып баратканын билели. Сен барып билип кел" дейт. Ал падышанын тапшырмасын билип келүү үчүн учкан куштай жетип барып, кербен башчыга падышанын суроосун айтат. Кербен башчы эмне десин? Вазирдин берген суроосуна жооп берип тим болот. Жоопту алган вазир кайра эле падышага жетип келип: "Улуу урматтуу падыша, бул кербендин жүгүндө түркүн түрлүү дүр дүнүйө бар экен" деп жооп берет. Падыша вазирге кайрылып: "Кербен жүгүн жүктөп кайсы күнү сапарга чыгышыптыр" деп экинчи суроосун узатат. Мындай суроону күтпөгөн вазир жооп бере албай алдастап туруп калат. Ошентип падыша ар бир вазирди кербенчилерден маалымат алуу үчүн биринин артынан экинчисин жөнөтүп отуруп, 29 вазирдин баарын жөнөтөт экен. Бирок эч кимиси падышага каалагандай толук маалыматты айтып бере алышпайт. Акыры падыша өзүнүн сүйүктүү вазири Элмирди кербенге жиберет. Элмир кербенге барып, кайта бат эле кайтып келет да падышага кеңири маалыматты толук
айтып берет. Мына ошондо падыша вазирлерге карап: Элмирди силердин көзүңөрчө кербенге маалымат алып келүү үчүн жөнөттүм. Муну өзүңөр деле көрдүңөр. Ар бириңерди өзүнчө чакырып бирден суроо бердим. Бирок мен берген суроого бириң да жооп бере алган жоксуңар. Элмир силер сыяктуу эле бир жолу барганда бардык маалыматты толук тактап айтып жеткирди. Мен толук канааттангандыктан суроо да берген жокмун. Ага силер толук күбө болдуңар, деди. Падыша менен мергенчиликке чогуу чыккан вазирлердин баары мындай салыштырууну уккан соң турган жеринде сенейип катып калышты. Алар Элмирдин көрөгөчтүгүнө баарын алдын ала айттырбай так маалымат алып падышага жеткиргенине таң беришти. Чындыгында эле Элмирдин башкалардан айырмаланган жетишкендиги, баамчылдыгы, көрөгөчтүгү бар экенине баа беришти. Бирок албетте, биринчиден жараткандын берген белеги болсо, экинчиден өзү китепти көп окуп, акылмандардын кеп кеңешин угуп, эмгектенгендин үзүрү болчу. Мына ошол окуядан кийин 29 вазир баштагы падышага берген суроолоруна уялышып, өкүнүп калышкан экен. Алардын бул абалын байкаган падыша вазирлердин алгач сураган суроолоруна жооп берип, бардык вазирлерден айырмалангандыктан көп акчаны төлөп жүргөнүмдү эми түшүндүңөрбү деген экен. Ушул окуядан кийин Элмирдин баамчылдыгы, акылмандуулугу, көрөгөчтүгү, эмгекчилдигин, билимдүүлүгүн баалап калган 29 вазир сыйлап, урматтап калышыптыр. Балдар, силер дагы китепти жөн эле окуп койбостон, анын маани маңызына көңүл буруп, түшүнүп окугула. Билимдүү, акылман адамдардын кеп кеңешин угуп, анын айткандарын мээңерге жакшылап түйүп алсаңар, ал силердин келечегиңерге көп пайдасын тийгизет. Эмесе, менин акылдуу жакшы досторум, ушундай кызыктуу жомоктон кийин баарыбыз эми таттуу уйкуга батып уктайлы. Жалпыңарга бейпил түн каалайм. Көрүшкөнчө.